Дәвәт дин жеткирүү жети. Мухаммад ибн Усман чоң атасы Хаушаб радиаллаху анхудан укканын риваят кылат. Аллах Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жеңиш тартуулаганда, мен Абдушардың жетекчилигинин алдында 40 атчан аскер жибердим. Ал менин катымды тапшырганда, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, сенин атың ким? Деди. Ал Абдушар, жамандын кулу, деп жооп берет. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, жок, сен Абду Хайрасың, жакшынын кулу, дейт. Андан соң пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны исламга чакырат. Ал ошентип мусулман болот. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аны менен исламга келишим түзөт. Хадисти жеткирүүчү айтат: Алланын элчиси аны менен Хаушабка жооп кат жөнөтөт. Хаушаб катты окуп, ыйман келтирди. Исоба